мен баштан негизи бүгүн келгенин себеби бизде жогорку кеңеште ушу ФОМСтун 1 жылдык отчету болгондо биздин депутаттар, анын ичинде мен дагы ушул больницалар дагы жанагы история болезнь деп коет, ошолорду толтуруудагы кагаз түрүндө болгон шартты жаңы шартка өткөрүүдө анан көрдүк азыр мына ошол улуттук госпиталдын директорунун бөлмөсүнө келип көрүп, бул жерде толугу менен жанагы атайын оорлар кайрылганда ошол боюнча толугу менен электрондук түрдө киргенин көргөзсү да. Бир бөлмөгө кирип ошо өзүнүн врачтар менен дагы сүйлөшүп чыктык. Алар дагы айтат, мына азыр эки мындай пилоттук түрдө ошол электрондук түргө өтүү боюнча азыр түшүндүрмө беришти. Негизи бул эми биз кагаз түрүндө электрондук түргө өтүшүбүз керек да негизичи. Анан ошон үчүн азыркы мына азамат кеңеш бардык врачтар ушундай аракет кылып атышат. Эми биздин Гүлнара Маришевна ошо саламат сактоо министри да жана келип кетти. Эми бу жерде жакшынакай реформалар өтүп атат. Ушундай биздин эми жарандарга эми больницаларда жакшы шарттарды түзүп берүү боюнча иштерин алып бараткан жыйынтыктарын көрсөтүп кетишти. Бүгүнкү иш-чаранын максаты жогорку кеңеште бир нече отурумда ар дайым депутаттар, анын ичинде урматтуу ушу Талайбек Айтмаматович Масабиров бир нече жолу ушу суроолорун берген, качан ушу санарип тешүүгө өтөсүңөр, качан ушу кагаздан айрылабыз деген бир маселе көтөрүлүп аткан. Саламат сактоо министрлиги менен пилоттук долбоордун негизинде ушу бүгүнкү күндө ушу улуттук борбордо иштеп атат. Бул максаты экөөнүн байланышы бардыгы так болот. Биздин статистикадагы, врачтарга дагы кол менен жазбайт направлениялар бири-бирине электрондук түрдө ар бири ордунан, иш ордунан эле консилиумдарга да жеңил болот. Биздин максат быйылкы жылда ушу Бишкекти бүтүрүп, толук ушу Кыргызстанды санариптешүү менен ушу камтуу максат. Саламат сактоо министрлиги менен биргеликте ушул иш боюнча иш алып барабыз да, ушул багыт боюнча.